Саламатсыңарбы? Кош келдиңер, менин сүйүктүү окуучу балдарым. Саламатсызбы. Саламатчылык. Жаңы окуу жылы силер үчүн ийгиликтердин жылы болсун. Барыңарга ийгиликтүү жыл каалайм балдар. Кана балдар. Бардыгыбыз жайкы эс алуудан жакшы эс алып келдикпи? Ооба. Жакшы дем күч менен келдикпи? Ооба. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, силердин колуңарда айрыкча жүрөктөн чыккан жылуу сөздөрдү бири-бирибизге арнап алалы, Канакей? Наты жогорку натыйжалуу окуучу. Зирек окуучу. Үнүбүздү катуу чыгарабыз. Руханий бай окуучу. Акылдуу окуучу. Акылдуу окуучу. Классташым менен жакшы мамилегеттүү окуучу. Ар бириңер кайталангыс өзгөчөсүңөр балдар. Жогоруда айтылгандай, жакшы сапаттарды өзүңөргө камтыган үлгүлүү окуучу болушуңарга терең ишенем. Анда балдар, көңүлүңөрдү экранга буралы. Ой балдар, силер калдыңарбы? Ане болса, момундай оюнчуктар менен ойноп жатат. Атам дайыма менден сурайт: "Балам, сен чоңойгондо ким болосуң?" деп. Мен чоңойгондо ким болсом деп дайыма кыялдана берем. Силер да кыялданасыңарбы? Ким кайсы кесиптин ээси болгусу келет чоңойгондо? Кана балдар. Экрандагы актан эмне деп кыялданат экен? Чоңойгондо кайсы кесиптин ээси болсом деп ойлонуп кыялданат экен, Силер дагы кыялданасыңарбы деп силерден сурап жатат. Кана кыялданабызбы? Аружан, ким болууну кыялданасың? Президент болууну. Саян? Жокер. Жооп беребиз. Жокер. Жоокер болууну кыялданат экен. Дагы ким кайсы кесиптин ээси болууну кыялданат? Котормочу жана доктор. Азаматсың, эң сонун кесипти кыялданат экенсиң. Ашпозчу болгусу келет экен. Аделина, сенчи? Доктор болгусу келет экен, Мындан башка дагы солтура кесиптер бар. Дыйкан, темир уста, ашпозчу, тракторчу, изилдөөчү. Ар бир кесип өзүнчө кызыктуу. Адамдар ар кандай кесиптерде иштеши, колго пайда келиши. Жалкоо болгон абдан жаман. Ар бир адам жашоосунда бир кесиптин ээси болуп, тынбай эмгек кылса, ал сөзсүз түрдө бактылуу, анан кадырлуу болот деп ата-бага көп айтат. Демек балдар, көрдүңөрбү, мекенибизде кесипкөй инсандар көп болсо, биздин өлкөбүз дагы өнүп гүлдөшү эч талашсыз экен балдар, буга себеп биздин мектебибизден эмне болот экен? Баары башталат экен, Демек балдар, айткылачы, бүгүнкү темабыз кандай деп ойлойсуңар? Кайсы тема деп ойлойбуз? Дагы ошол кесиптер аркылуу эмне болуп атат? Мекенибиз гүлдөп өсүп атат балдар, Ошо мекенибиздин гүлдөп өсүшү эмнеден башталып атат? Биздин окуп жаткан мектептен башталып атат, Демек биздин өтө турган темабыз балдар, сүйүктүү мектебим, гүлдөгөн мекеним аталышында болмокчу экен балдар. Кана балдар, азыр баарыбыз кыялданганды жакшы көрөбүз, Анда биз азыркы сабакта кыялдар дүйнөсүнө батабыз силер менен балдар. Көзүмүздү жумуп, суроолорго жооп беребиз, Тайзура, келе кой. Бакаңсың. Эмнеге сен мектебиңди жакшы көрөсүң? Мен мектепти жакшы көрөм, анткени мен чоңойгондо мектептин жардамы менен чоң жумушка иштешим мүмкүн. Эң сонун туура жооп берди. Азаматсың, келе кой. Дагы ким коңгуроону кагабыз? Раяна, келе кой. Мектепте эмнелерди үйрөнгөнүңдү баалайсың? Мен мектепте көп нерсени үйрөндүм, анткени бул мектеп аябай жакшы.
Дагы эмнени үйрөнгөндү каалайсың? Каалайт элең мектептен? Дагы көп нерсени. Көп болгондо мисал менен айта кетчи. Мисалы мен тамгаларды үйрөнгөм жана башка нерселерди үйрөнгөм. Дагы көптөгөн кызыктарды билип жана башкаларды үйрөнгөм. Кел, Нурбанур. Бияка жылдырабыз. Мектепте кантип пайда болгон деп ойлойсуң? Мектеп кантип пайда болгон деп ойлойсуң? Мектепти болсо мектепти ушундай жакшы окусун, ушундай жакшы окуп, жакшы жумушта иштесин деп, жакшы окусун, жакшы иштесин деп Пайда кылган деп ойлойсуң, Кана балдар? Канча барбы жооп бере турчу окуучулар? Имран, айтып көрчү. 3-чү класста экөөбүз илгерки ата-баба эжелерибиз сарайда Эң туура. түшүнүшкөн. Алар болсо биз азыркы заманда кычыраган мектептерде окутабыз. Эң туура айттың. Эң туура айттың. Азаматсың, Имран. Алгачкы демек балдар, азыр мен силерге алгачкы мектептин тарыхы жөнүндө маалымат берип өтөйүн, Алгачкы мектеп балдар кантип пайда болгон деген суроого токтолдук баарыбыз, Баарыбыз ойлонуп калдыкпы? Илгери кыргыздар балдар. Кыргызда Дүйшөн аттуу биринчи мугалим болгон. Ал Дүйшөндүн өзүнүн чакан кыштактын четинде мектеби болгон. Ал мектеп сарай болгон. Кыштактын четиндеги сарайда ал ошо мектеп салып, ал мектеп лайдан жасалган, астына саман төшөлгөн мектептеги ошо кыштактагы балдарды чогултуп алып, ошо сабатын ачып, аларга билим берүүсүн жаңыдан баштаган. Башкача айтканда, кыргыз балдарынын биринчи билим сапатын түптөгөн бул биринчи мугалим ким экен? Дүйшөн экен балдар. Анда экранга кыскача көңүл бөлөлү. Жөп-жөнөкөй таштар менен курулган, кара баткак сокмо менен урулган, угу чулуу тоо секиге жайгашкан бир төбөлдөн сарай экен мал баккан. Калса дагы ал каралбай байлардан, аны Дүйшөн мектебине айланткан. Кыйласына таалим берген ал күндүн упа балдар, бул мектеби Дүйшөндүн. Кең билимдин кичинекей булагы, өз доорунун жанып турган чырагы. Эрке кармап кең билимге жол салган, бул Дүйшөндүн куттуу билимканасы. Жөп-жөнөкөй ал мезгилдин маалими, жолунда экен чында элге таалими. Кент башынын ойлонбогон кызыгын, ал мезгилдин айтсаң сонун учурун. Бейпел жаткан кыштагында кыргыздын, ам сезимин угдум деп улуттум. Болук элдин арасында айтылган, ал күндөрдүн соккусуна кабылган. Тарыхынан орун алган илимдин эң алгачкы жактоочусу билимдин. Каарманы дүйнө билген Чыңгыздын эң алгачкы мугалими кыргыздын. Мынакей балдар, мынакей Дүйшөндүн алгачкы ылайдан жасалган мектеби. Бул өзгүн кен таныдыкпы? Дүйшөн кен биринчи мугалим, а бул ылайдан жасалган мектеби. Ал эми бул болсо балдар, алгачкы мектепте окуган кыргыз балдары. Илгери көрдүңөрбү балдар? Элдер дагы абдан сабатсыз болгон, элдер караңгы болгон, билим албаганына байланыштуу. Бул балдардын, алгачкы кыргыз балдарынын ата-энелери дагы абдан каршы чыгышкан, мектепке барбай эле кой, окубай эле кой деп, мунун баары эмне себептен? Элдин сабатсыздыгынан балдар, Мынакей алгачкы мектептин ички көрүнүшү.
Көрүп атабызбы баарыбыз? Астында эмне төшөлгөн? Саман төшөлгөн, ошол учурдун сабатсыз турмушун жай баракат өткөргөн эли. Балдарына эмне болуптур мектепке барышына? Каршы чыккандар дагы болуптур балдар, Эми балдар, силерге тапшырма. 3 партага 3 тапшырма берилет кыскача. Биринчи парта: эгер алгачкы кыргыз мектебинде окусак, эмне болмок? Элестетебиз. Кана, даярданабыз, Экинчи парта: заманбап мектептин артыкчылыгы. Биз кандай мектепте окуп жатабыз азыр? Заманбап мектепте. Демек, алгачкы мектеп менен азыркы заманбап мектепте эмне кылабыз? Талкуулайсыңар. Үчүнчү парта: эгер билим болбосо, дүйнө кандай болмок? Билимсиз болмок. Илгерки элдер менен азыркы элдерди эмне кылабыз? Салыштырабыз, Кана кеттик. Даярданабыз. Даярлар барбы? Мына бул жактан окуп алабыз. Эгер алгачкы кыргыз мектебинде окусак, элестетебиз. Заманбап мектептин артыкчылыгы экинчи парта. Үчүнчү парта: эгер билим болбосо, дүйнө кандай болмок? Салыштырабыз. Үчүнчү парта даяр окшойт, Раяна? Эгер билим болбосо, ушундай жаркыраган мектепте окубак эмеспиз. Билим болгон үчүн ушундай чоң-чоң үйлөр салынып жатат. Ошон үчүн мектеп болбосо биз жашай албайбыз. Эгер бизде билим болбосо, илгери адамдар караңгы болчу да. Бул бала окубайт, иштесин, неметсин. Азыркы адамдар болсо, бул окуусун, билим, чоң билим алышсын, биздин ата-энелер чоң билим алсын, чоң окуу жайда окусун деп неметишет. Демек, илгерки элдерге караганда азыркы замандын элдери алдаганча билимдүү, сабаттуу экен, Демек, салыштырып биле алдык, Алгачкы мектеп менен азыркы биздин заманбап мектепти не кылып коебуз? Салыштырып коебуз, Алгачкы мектептер ыңгайдан курулган. Туура. Таштардан курулган. Астында саман болчу. Эң туура. Анда дептер, китептер бар бекен? Жок. Эмнеге жазышчу экен? Таш. Тактайдын бетине жазышчу экен, учтуу нерселер менен жазышчу экен, калемдин ордуна. Азыркы мектептер чоң. Парталар. Азыр биз мындай зыңкыраган мектептерде окумаган эмеспиз. Биз андай деле билим ала алмаган эмеспиз. Баардыгы азыр ар кандай технология беле. Эң сонун. Ооба. Баардыгын билип атабыз да азыр тарыхтардын баардыгын мурда мындай эле тамгаларды жаңы эле үйрөтүп көп мындай түшүнбөгөн эмеспиз да. Эң туура. Балдар, эми силерге моундай болгон мен жана менин мектебим аталышындагы кыскача анкетаны таратам. Муну силер азыр толтуруп бересиңер калем-сап менен, Менин мектебимдин аты, мектептеги эң жакын досум, мектепте ойноону жакшы көргөн оюнуң, эмне үчүн мектепти жакшы көрөсүң, аны жазабыз. Мектепте сага эң жаккан сабак. Жазабыз. Балдар, бүгүн силер мектебиңерди канчалык жакшы көрөрүңөрдү көрсөттүңөр. Мектеп, билим бул силердин келечегиңердин көпүрөсү. Дайыма балдар, мектебиңерди таза, жакшы карап, ар дайым көзүңөрдүн карегиндей сактагыла балдар. Эми үйгө тапшырма, келечекте сен кыялданган кесип темасынын алкагында көркөм сүрөт тартып келебиз. Баарыбызга түшүнүктүүбү? Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз балдар баарыбызга түшүнүктүү болсо, бул жактан эмнени көрүп атабыз? Текчелерди көрүп атабыз, Бул текчелерге эмнелерди тизсек болот? Китептерди тизсек болот, Эгер бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болсо, биринчи текчени толтурабыз басып. Эгер суроом бар, кыйналдым десек, экинчи текчени толтурабыз. Жок, такыр эле түшүнгөн жокмун, түшүнүксүз болсо десек, үчүнчү текчени толтурабыз, Келебиз.